Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Биздин президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич сыймыктанам. Болгону 9 ай, а бирок не деген иштерди баштап, не деген көйгөйлөрдү чечип берип, не максаттар коюлуп жатат. Анын бардыгы эл үчүн, келечек үчүн. Мага байлык, бийлик кереги жок. Мен болгону тарых барактарында жасаган иштерим менен, ак эмгегим менен, жакшы ат менен калгым келет деп чыккан акыркы 30 жылдагы эң биринчи адам. Биздин сүймөнчүк, жөп-жөнөкөй президентибиз иштей берсин. А биз колдоп турабыз жана ар дайым колдоп беребиз. Керек болсо ичтен чыккан чырбаштардан да, сырткы күчтөрдүн сойлоп кирген шылуундарынан да коргоп турабыз. Жетиштүү. Буга чейинки элим деген жакшыларыбызды жулдуруп, тебелетип, кай биринин тебеленип калуусуна өзүбүз кошо көмөктөшүп жибергенибиз жалган белем. Жетиштүү. Тарых барактарын барактап олтуруп аттиң арман, деп жан дүйнөң өкүнүчтөн бир онтоп алган учурлар жок эмес. Ошол каталарыбыздан сабак алып, элим деп чыккан дагы бир жакшыбызды дагы да басмырлап, жакалап, тебелебей, бөпөлөп гана иштетип, келечегибизди түптөтүп алышыбыз керек. Болбосо эми тарых бизди бул жолкусунда кечирбейт. Ансыз да тарыхыбызда чала болот силерге кыргыздар. Убагында кадырын билген жоксуңар деген бир нече чыгаандарыбыздын өкүнүчтүү тагдырлары тизилип гана турганы калппы. Окуганда анан айласыз шылкыйып уяласың. Бактыгүл Иманбек кызы. Президенттик администрация Калиев менен Авазовду бошотууну депутаттар өтүнгөн. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу абакка кесилген Улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев менен электр станциялары ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазовду абактан чыгарууну Жогорку кеңештин депутаттары президент Садыр Жапаровдон өтүнгөн. Бул тууралуу президенттик администрация билдирди. Маалыматка ылайык, ага чейин Айбек Калиев менен Салайдин Авазов өздөрү да президенттен ырайым сурашкан. Ырайым берилерден мурда президенттик администрация кылмыш ишин терең иликтеп чыкты. Натыйжада булар кылмыш ишиндеги негизги фигуранттар эмес экени аныкталды. Жогорку кеңештин депутаттарынын өтүнүчүн аларга берилген мүнөздөмөлөрдү Мунапыс комиссиясынын сунушун карап, президент Садыр Жапаров Айбек Калиев менен Салайдин Авазовго ырайым берүүнү чечти деп жазылган билдирүүдө. Маалыматта президент Садыр Жапаров Айбек Калиев менен Салайдин Авазовго ырайым берүүдө өзүнүн мамлекет башчысы катары конституциялык укугунан пайдаланганы белгиленген. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу абакка кесилген Улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев менен электр станциялары ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазов жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу абактан чыгарылганы 17 сентябрда жазык аткаруу мамлекеттик кызматы Азаттыкка билдирген. Алардын качан жана кайсы жактан чыкканы тууралуу маалымат айтылган жок. Айбек Калиев 14 жылга эркинен ажыратылган. Ал Чүй облусунун Петровка айылындагы номер 8 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга абакка кесилген. 2018 жылы январь айында ЖЭПтеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон бир катар чиновниктер камалган. Булак Азаттык Чекит-Орг. Кыргызстанда шашылыш түрдө 3000 жаран аскердик кызматка чакырылууда. Кыргызстанда 18 августтан тартып жарандарды шашылыш аскердик жана альтернативдик кызматка чакыруу башталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башкы уюштуруу жана мобилизациялык башкармалыгынын аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы полковник Канатбек Шамыров билдирди. Анын айтымында 18 жаштан 25 жашка чейинки аскерге чакыруу мөөнөтүнүн кийинкиге калтыруу же аскердик кызматтан бошотуу укугу жок бардык жарандар чакыруу комиссиясынан өтүү үчүн жашаган жери боюнча аскер комиссариаттарына келиши керек. 2021 жылдын күзгү чакыруусунда 3000ден ашык адамды шашылыш аскер кызматына жана 10 000ден ашык адамды альтернативдик кызматка чакыруу пландалууда. Биринчи кезекте аскерге чакыруу курагынан өткөн жаштар чакырылат. Башкача айтканда алар 20 жаштан жогорку окуу жайды, орто техникалык жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө керектүү түрдө адистиктер боюнча бүтүргөндөр, деди ал. Эскерте кетсек, аскерге чакыруу 30 ноябрга чейин улантылат. Булак медиа центр Чекит-KG. Жапаров
Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам жөнөтүүгө даяр. Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам жөнөтүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 17 сентябрда Душанбе шаарында өтүп жаткан ШКУ саммитинде билдирди. Отурумда Жапаров Ооганстандагы акыркы кырдаалды эске алуу менен эл аралык экстремисттик жана террордук күчтөр тараптан болгон коркунуч жана чакырыктарга каршы күрөшүү маселелерине көңүл буруу керектигин айтты. Ал ШКУ өлкөлөрүнө кол салууга жол бербөө жана миграциялык процесстерди жөнгө салуу үчүн өз ара байланыш стратегиясын иштеп чыгууну сунуштады. Аны менен бирге Жапаров Кыргызстан Ооганстандагы кырдаал турукташып, тынчтык жана бейпилдик орношун колдой турганын айтып, Ооганстанда туруктуулуктун, тынчтыктын орношуу ооган элине да, аймактагы жана дүйнөдөгү өлкөлөрдүн да кызыкчылыгында экенин белгиледи. Андан тышкары президент Кыргызстан Ооганстандын элине гуманитардык жардам жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Булак Марал ФМ чекиткейи. Сыртынан сулуу, ичи чирик алмадай Раиса Атамбаева экс-президент тууралуу. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева Кой Ташта күйөөсүнүн туулган күнүн белгилөөдө сөз сүйлөдү. Ал Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбековду айтып, анын 20 жылдан бери чыккынчы катары көрбөгөнүн мойнуна алды. Тилекке каршы бүгүн Алмазбек Шаршенович биз менен жок. Атамбаевдин тарапташтары дагы деле камакта экени өкүндүрөт. Үмүт акыркы өлөт. Биз дагы деле ишенебиз. Бул өкмөт эсине келип, мурунку бийликтин Жээнбековдун убагында келтирилген каталарды оңдойт. Көптөр менден аялдык инстинктим кантип чыккынчы Жээнбеков 20 жылдан ашык биздин жаныбызда жүргөнүн айтпады деп сурашат. Бул жерде алма жейсиң, ал сыртынан сулуу, бирок тиштегенде ичи чирик. Дароо таанууга мүмкүн болбогон адамдар бар. Алар кийин гана өзүн көрсөтүшөт. Эгер адамдын чыныгы жүзүн көргүңүз келсе, ага бийлик бериңиз. Бул сөз бардык атак даңкында Жээнбеков өлкөнүн башында турганда да көрүндү. Ал эми башкага ор казба, ага өзүң түшөсүң деген сөз бар. Кудай насип кылсын ушундай болушун. Бул адамдар кылгандары үчүн чоң жазага дуушар болушат, дейт Раиса Атамбаева. Эске сала кетсек, 17 сентябрь Кой Ташта Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары анын туулган күнүн белгилеп жатышат. Экс-президент 65 жашка чыкты. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Сентера менен Кумтөр Голд компаниянын мурдагы жетекчилигине издөө жарыяланды. УКМК Сентеранын мурдагы жетекчилиги жана Кумтөр Голд компаниянын жогорку жетекчилигине издөө жарыялады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. УКМКнын ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү долбоорун ишке ашыруунун Аргандай этабындагы коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин илектөөнү улантууда. Тергөөдө канадалык Сентера компаниясынын жогорку жетекчилигинин жана Кумтөр кенинин оператору Кумтөр Голд компания Жактын тиешеси бар экендиги тууралуу жана чет өлкөлүк жарандардын ичинен 2013 жылдын декабрында 200 миллион АКШ долларын уурду. Ошондой эле аларды чет элдик компаниянын эсебине алуу боюнча далилдер алды. 2013 жылы Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо маселеси боюнча өлкөнүн өкмөтүнүн активдүү ишинин жана Сентеранын шарттарын кабыл алуу мүмкүн эместиги боюнча парламенттин категориялык позициясынын фонунда бул компаниянын жетекчилиги Кумтөр Голд компания Жакынын жогорку жетекчилиги менен жең учунан сүйлөшүп алып, жасалма карыздык милдеттенмелер жана кийин дивидендтер катары эсептен чыгаруу боюнча компаниядан 200 миллион долларды чыгарган. Бул факты боюнча тергөө тарабынан Сентеранын мурдагы президенти Иан Аткинсон, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Андрей Сазанов жана Макл Фишер, Кумтөр оперейтинг компания Жак финансы боюнча вице-президенти Джон Сьютерлер сыртынан жоопко тартылып издөө жарыяланган. Бул кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Жыйынтыгы боюнча регалиясына жана татыктуулугуна карабастан Кумтөр долбоорунда өлкөнүн кызыкчылыгына зыян келтирген кылмыштуу аракеттерге катышкан бардык адамдарга укуктук баа берилет. Жарым жылаңач Мона Лизанын колодон эстелиги. Мона Лизага негизделген көчүү искусствосунун колодон жасалган варианты элдин назарына сунушталды. Мона Лизанын чыныгы жашоодогу бой турпатын Ник Уолкер сүрөткө тарткан. Бул скульптура дал ошол эмгектин негизинде жасалган. Уолкердин бул эмгегинин жаралышына сүрөтчү Бенкси түрткү болгон. Бенкси Мона Лизага байланыштуу кандайдыр бир нерсеге жасоо эч мүмкүн эмес деген болчу. Чыгарма Бристолдогу көчүү искусствосуна арналган М-Шит көргөзмөсүнүн бир бөлүгүнө кирет.
Эстелик Мона Лизадай болуп кийинген моделдин жардамы менен жасалган. Модельди 360 даражада сүрөткө 160 DSLR камера менен тартып алган. Ал сүрөт кийин санарип модельди жасоо үчүн колдонулган. Акырында соңку варианты даяр болгон. 1980-жылдардын башында Бристолдун жаман атагы менен белгилүү болгон сахнасынан чыккан Уолкер көчө искусствосунда таанымал адамдардын бирине айланды. Анын окуясы Vanguard көргөзмөсүндө чагылдырылган. Аталган иш-чарада Бристолдун алдыңкы көмүскө сахналарына арналган. Мона Лизанын эстелиги 31 августка чейин көргөзмөгө коюлат. Булак BBC Chekit.com